Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна ар кандай муктаж болгон жарандар кайрылат. Албетте, фонд ар бирине колдоо көрсөтүп, кайгы муңун коомчулукка жеткирүүнүн үстүндө иштеп келет. Мындан көп жыл мурун фонд Белек аттуу жарандын кайрылуусун четке какпастан коомчулукка чыгарган. Анда ал жаран кырсыктын айынан баспай калганын айткан. Фонддун чыгарган тасмасынан кийин ага көптөгөн жарандар өз жардамын беришти. Ошондой эле өлкө башчысы Садыр Жапаров бул жаранга үй белек берип, көпчүлүктү кубанткан. Жашоого болгон үмүтү өчпөй, буту оспаса дагы кол өнөрчүлүк менен жан багып келет. Азыркы учурда Ассаламу алейкум, урматтуу достор, мекендештер. Биз азыр бул каалганын жанында тургандыгыбыз, анткени бул жерде бир сүйүнүчтү айтайлы деп турабыз. Биз буга чейин сиздердин эсиңиздерде болсо керек, Белек аттуу биздин замандашыбызды чагылдырганбыз. Ошо автокырсыктан улам ушундай оор акыбалда экендигин. Мына ошол Белек мекендешибиз жардамга муктаж эле, бирок бүгүнкү күндө бул Белек ак өргөлүү болгон. Достор, кантип ак өргөлүү болду, кандай кубанычта экендигин бул каалганын ичине кирип алып анан сөздү улантайлы. Салам алейкум. Кандайсың, Белек? Жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшы. Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр. Сизге рахмат. Жакшы буйрса. Кудайым буйрса. Жакшы турасыздарбы? Шүгүр. Сен кубанычты бөлүшөлү деп келатабыз. Кудай буйрса. Кандай турасың, Белек? Жакшыбы жагдайлар? Жакшы буйрса. Кудай буйрса. Кел. Ишим менен таанышабыз, ишкер, бизнесмен, иним бар, Кудай буйрса. Жагдайлар ушул тууралуу бирке, Белек. Жагдайлар башында баа сиз келип туруп кетпесиңиз беле. Анан ал жакта жашоо чынында аябай кыйын болчу да. Ооба. Жашаганыбыз квартира, тапканыбыз ошол квартплатка төгүп, продуктуга ушинтип эле дары-дармек болуп эле. Анан ошо сиздер келип тартып кеткенден кийин бир топ адамдар жардам берип, жакшы нерселерге жеттим да анда дагы. Анан аны менен дагы ошо сиз айттыңыз эле го, буюрса үйлүү да болуп каласың деп. Анан Кудайга шүгүр, ушу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү ушул үйдү алып берди. Өзүңөр тандап алгыла деген, биз өзүбүз ошо издеп жүрүп ушул үйдү жактырып ушул үйдү алдык, Кудай буюрса. Ошо президентке дагы Алла ыраазы болсун. Оорубасын, ден соолуктуу болсун. Азамат байке, сизге да рахмат. Жалпы жамаатыңыздарга кааларым чын ден соолук, узун өмүр, бактылуу болуңуздар. Баарыңыздарга рахмат. Кудай буйрса. Мына ушул жерде мен бир нерсени айткым келет. Кайрымдуу бол коомдук фонд алгач түптөлүп 2016-жыл. Ошол түптөлүп ушундай болуп бир изденүү аракетин жасап жаткан мезгилде деги эле бир кыймыл болгон жерде, аракет болгон жерде сөзсүз сын пикир болот экен. Ошол учурда эми Азамат кыргыз өзү кыйналып жашап жатса, кыргыздан жардам сурабай эле, арабтардан, башка жактардан жардам сурабайсыңбы? Анан ошентип анан бир проект эметип, анан тиги арабтардан барып ошентип үй салып анан үйлүү кылыш керек. Анан кыргыздан чогултуп деген кандай бул деген пикирлер болгон. Бирок мен бул пикирге кошулган эмесмин. Кыргыз кыйынчылыкта эч окта таштаган эмес деген атанын сөзүн бекем тутуп биз аракетти жасай бердик. Бирок ошол мезгилде өз жолун таап, Кайрымдуу бол коомдук фонд ишмердүүлүгүн жасай берди, улантты. Бирок бүгүнкү күндө, достор, мындан 4-5 жыл мурда деле менден сурачы, көпчүлүк сурачы. Азамат, карапайым адамдар эле жардам берип атканын эле көрүп атабыз. Мына жогорку кеңеште депутаттар жардам береби, министрлер жардам береби, чиновниктер береби жардам деген суроолор көп болчу. Бирок мен бул суроого бүгүн сыймыктануу менен, кубануу менен жооп бергим келип турат. Биздин бүгүн Кайрымдуу бол коомдук фонддун ишмердүүлүгүн карапайым адамдар эле эмес, бизнесмендер, бүгүнкү күндө ар тарапта мындай бир колдоого алган мекендештер, анын сап башында биздин журттун атасы болгон биздин президентибиз, мына Кудайга шүгүр, Садыр Нуркожоевичке мен дагы башымды ийип, таазим кылып, рахматымды айтам. Эмне үчүн дегенде, мына ушул жерде айкөлдүк, бүгүнкү күндө бир үй бүлөнү оңдоп түзөш кыйын болуп турган заманда бүгүн биздин өлкөбүздү өнүктүрүү жолуна салып, Кудайга шүгүр, ар тараптагы өнүгүүлөр, өсүүлөрдү көрүп, бүгүн жүрөк кубанат. Бирок ошонун ичинде бир
эски тамдын, эски дубалдын ичинде мындай баса албай карайлап турган бир кыргыз мекендешине тээ бийиктикте туруп эмне деген глобалдуу чоң проблемалар бар мамлекеттик. Бирок ошонун баардыгын чечүүдө дагы ошонун арасында ушу жигиттин жашоосун тагдырына дагы кайдыгер карабай көз салып, ушу биздин чыгарган видеону көрүп, анан ушул жигит үйгө муктаж экендигин билип, анан үй алып бергендигине мен чындыгында белек кандай сүйүнсө, мен ошондой сүйүнүп турам, кубанып атам. Анткени угуп алып сүйүндүк. Садыр Нуркожоевичке Алла разы болсун. Бекем ден соолук, Кудай буйруса деги эле жараткан ден соолук берсин. Дагы да болсо өлкө өнүгүп, ушундай бир тарыхта аты калган, ийиз калтырган өтө чоң жакшы иштер көп жасалсын. Өлкө өнүксүн десе өзүңдөн башта дейт. Мына ушинтип, бирок белек дагы өзгөчө жигиттердин бири. Анткени ушундай абалында турса дагы бүгүн көп биздин замандаштарга үлгү. Себеби ушундай акыбалда туруп мен жардам эле бергиле дебей, белек өзүнүн мээнети менен, аракети менен, иши өзгөчө да таланты да бар. Мунун баары менен иште таанышайлы, Кудай буйруса. Рахмат. Жүрүңүздөр. Кирейли. Касына киргем да, азыр белектин өзүнүн үйүнө кирейли деп атабыз, Келгиле. Киргиңиздер. Өтпөйсүздөр, келиңиздер, киргиңиздер. Бейилди кенен коюп туруп эле, кенен алыптыр, алыптыр. Жакшы, сон. Тандоо жакшы болуптур. Молодец, белек. Мынакей. Тиги дос балам ошо чогуу иштейбиз ал. Биякта, Бу жерден жана баягы эле жумуштарды, Бул жакта бул комнатада иштейбиз. белек могу эмне жумуш кылынат муга аппарат? Ал лазер. Жана эме жазганбы? Мынакей. Эмелерди тартканга. Мына карагылачы достор, мына ушун менен отуруп алып бул жерде ишин жасайт. Ассалам. Жакшы турасыздарбы? Мырза. Бул жакта бул комнатада ошол жакта иштейбиз. Асты. Эме кылгам бул. Жаңы эле бүгүн наяктан кесип азыр иштеп аткам да, анан сиз азыр келе атабыз дегенден мен жумушту токтотуп. Могу эмелер жасалып атат. Ушуларды да тетигиндей эмелер жасайбыз. Мына карагылачы. Эмендей. Биз буну заодно рекламада кылышыбыз керек экен. Мына могуну биз эгерде мүмкүн болсочу достор, биз маалыматтык колдоо менен дагы эмебиз жасап, ушуну көргөн адамдар белектеги бир кардар болуп, мисалы ушундай нерселерди алып, муну карасаңыздар бүт эмелери бар экен, мына бүт. Бул таза кайыштан, белек. Бул таза кайыш мынакей. Ушундан алгандыгыңардын өзү чоң салым. Бул биринчиден өзүңөрдөн дагы пайда, анан белекке да тийгизген пайда болот мынакей. Сонун партмендер бар экен, момундай карагылачы. Мына кайыштын калыңдыгын карагыла эми. Сонун. Могулар жасалып атабы? Ушулдан келген нерселерди. Азыр бул жерде эме экен да белек. Биздин президентибиз жанагындай аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүгө жандай акчалай эмелерди берип, уй алып берип ушинтип атпайбы? Ишкерчилик менен алектендиргенчи. Сени үйлүү да кылыптыр, анан ишканалуу да кылыптыр, Сон болду. Алла разы болсун. Атпише кубанып атам, сүйүнүп. Мына могу жерде могулардын баарын буларды боёйсуңбу белек ошондо? Кырлары эле боелот да ошо. Кырлары эле могу жерлери, А так бияктары өзүнүн эмеси. Ал заводской ошо өзүнүн эле Кыргызстандан чыккан кожалар заводдон. Мынакей. Өзүбүздүн өндүрүштү колдойлу деп дагы ушундай жерден айткым келет. Анткени мына бул баардыгы өзүбүздөн чыгарылып аткан өндүрүш. Мына өзүбүздүн булгары мисалы мынакей. Муну карагыла. Могу да жасалып атабы? Ал эме жөн эле эме болчу. Типа ушундай кылып жасайбыз деген, Жасаганбыз бирок алар алып кетилди да, оригиналдары. Эмечи кандай кылып заказ алып атасың? Кандай кылып элдер көрүп? Эме TikTok'тон эле болот. Ооба, TikTok'тон эле болот заказдар. Анан Instagram. TikTok'тун жылдызысың. TikTok'тун жылдызы бияк. Молодец. Ошо элдер колдоп, ошол жактан эле чалып сурайт да. Анан каяктан көрдүңүз десем эле ошо TikTok'тон көрдүк дешет, бүт эле ошо TikTok'тон келишет да, рекламадан көрдүк деп. Анан ошо буйрса жакшы эле. Белек айтсаң, мисалы мен чет өлкөлөргө да чыкканымда кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанам. Анткени себеби бизде башка улуттан өзгөчө сонун сапаттарыбыз бар. Каада салтыбыз, үрп адатыбыз да мисалы анан өзүбүздүн каныбызга сиңген бир башкача, башка улуттарга салыштырмалуу сонун касиетибиз бар. Бирок сен айтсаң, мисалы ошол ушундай акыбалга түшкөндө, мисалы ушундай азыркы күндө кээ бир учул адамдай сени туруп мындай өзгөчө мындай бир башкача немеге салган, кандай мекендештердин кандай мындай жүрөгүңдү аябай толкуткан учур моменттери бар мындай.
эми кылыпчы? көбүнчө ошо колдойт, баары эле колдошот. Көчөдө кетип баратсам деле ушу могу эфирде тиктокто отурганда дагы келип аябай колдоп, мындай мага көбүнчө эле ошол жакшы тилектерин каалашат да. Анан ошого мен аябай ыраазымын. Кыргыз болуп жаралганыма сыймыктанамын. Кудайга шүгүр. Баарына эле ошо ыраазымын. Рахмат кыргыз элиме. Ушундай курул тигүү эмеси болот белек. Бир күндө эгер көп тиккенде ошо бир күндө ошо 100 курду мындай айландырып тиккем да. Четин кырын тигип, анан 100 курду 13 күндө бүтүргөнбүз да, общий эмеден нөлдөн баштап. Анан ошо муну болсо тиккенде деген момундай эле отуруп эле бул жакка келип, бул жерге мону мындай кыпчытып эле. Анан бут иштебейт да меникичи. Анан эмени болсо могул жакка кылып алгам. Өзүң ыңгайлаштырып, Өзүм могу бир кол менен эле мыйырды басканда эле иштейт да булчу. Бир кол менен тиякты басып, бир кол менен эле бияктан метесиң, эки кол менен кылбайсың. Ооба. Анан мынакей монтип эле. Азыр. Анан мындай кылып эле. Ушинтип эле кырларын тигип, монтип эле. Анан эми колдон ушулар келет экен. Колдон келгенде кыла бериш керек. Белек мунучу, ушундай иш менен сен ошо автокырсыкка учурганга чейин алектенчиң беле, алектенчиң? Жок, мен анда эме курулуш жагын аябай жакшы билчүмүн да. Курулуш жагында көп иштеп, анан кийин авария болгондон кийин 6-7 жыл кыймылдай албай жаттым. Анан операция болуп, 2-3 жолу операция болдум. Анан коляскага отуруп кыймылдап калганда ушул нерсени эмне кылсам деп ойлонуп жүрдүм. Анан өзүм окшоң эле бир байке, нарындык байке, ада коляскада экен. Ал да ушу кожа менен иштегенине көп жыл болгон экен да. Анан ошол киши аркылуу аныкына барганда бир жума эле жүрүп калдым. Жакшы үйрөнө албай койдум. Анткени деген мен ден соолугум жакшы боло элек экен да ал кезде да. Анан аяктан кетип калып, анан үйгө барып, үйдө жатып, анан жанагы эмеден YouTube'дан деген ушундай жасагандарды көрүп атып эле. Ал жакта деген ийне жибинен бери тиккендерине чейин көргөзөт экен. Анан ошактарды көрүп отуруп эле анан ошактан аябай үйрөндүм да. Анан кийин уже жасап баштап, азыр эми Кудайга шүгүр баягы. Мындан дагы өркүндөтүп, мындан да жакшы нерселер жасайлы. Алдыда сонун пландар бар. Жакшы нерселер жасайлы деген ойлор бар, буюрса. Кудай буюрса. Ошо. Жакшы, ийгилик. Белек ийгилик. Рахмат сиздерге. Ошо анан сиздердин ошо колдооңуздар менен болот мунун баары. Рахмат. Алла ыраазы болсун сиздерге, ишиңиздерге ийгилик. Оорубаңыздар. Ошондой. Кудайга шүгүр. Баягы тияктагы үйгө караганда карачы, кандай жаркырап, жарык кенен, сонун. Үйгө жакшынакай калып, мына бул жерде белек. Биз жаратуучубузду таанып, билип, Кудай буйрса, ошол жаратканга жалбарып, жараткан бизге ошол өмүрдү берүүчү, ден соолук берүүчү, ырыскы берүүчү, бардык нематтардын, бардык жаратылган нерсенин ээси бул жараткан Аллах Таала. Мына ушул жараткан заттын 99 ысымы жазылган. Ушу сенин үйүң ушундай дин жашасын үйдө, Кудай буйрса белек. Анан ушундай Кудай буйрса мына ушундай жакшы эмгектин аркасында ушул турган Кабага дагы сенин жетишиңди, ошол ыйык жайга да барышыңды Аллах насип кылсын. Мына бир алдыда үйлүү болсом экен деген ниетте кылдык эле. Мына ошол Кудай буйрса белек сен үйлүү болуп каласың Кудай буйрса деп, мына азыр үйлүү болуп калып үйдүн ичиндебиз. Бир максатка жетип отурабыз. Эми экинчиси мына ушундай ишмердүүлүктүн жана аракеттин аркасында Аллах Тааладан көп-көп дуа кылабыз. Ушул Кабатуллага дагы өзүңдүн ошол жерге барып Кудайдын алдында бир жакшы эмелерди жасайт депчи. Анан ушул жерде мына муну үйгө жаркыратып ийилип койсоң, Кудай буйрса мына ушул ак өргөн куттуу болсун. Рахмат Кудай буйрса. Рахмат. Алла ыраазы болсун. Кудай буйрса мына. Кудайга шүгүр вообще сүйүнүч. Өзгөчө күн. Бүгүн өтө өзгөчө күндөрдүн бири. Анткени себеби бул кыска өмүрдө адамда көңүлдү чөктүрүү бул оңой нерсе экен адам үчүн. Ошол эле учурда адамдын көңүлүн көтөрүп, жүрөгүн жылытыш бул өзүнчө бир маселе.
бирок көңүлдү көтөрө билген адамдардан Алла ыраазы болсун. Бирок бүгүн өзгөчө ыраазычылыгыбызды биз президентибиз Садыр Нуркожоевичке айтам. Анткени Садыр Нуркожоевичтин ушундай адамгерчилиги, ушундай бир өзү бийик эмеде турса дагы бирок төмөн турган ушундай тагдырынан талкаланып, кыйналып, жол кырсыгына учурап, бир канча жылдан бери төшөктө жаткан ушундай бир замандашын бир эмеге калтырбастан ушу ак өргөлүү кылып, мына ушу биз отурган үй заңгыраган, жаркыраган мына ушул ак өргөнү белек бир тууганыбызга алып бергендиги биз аябай сүйүнүп атабыз. Анткени Кайрымдуу бол коомдук фонд менен көптөр сурачу, дагы деле сурап келет. Бүгүн кайсыл бир эфирлерде, телеканалдарда болгондо Азамат, кайрымдуулукта көбүнчөсү эле биз карапайым адамдардын эле бири-бирибизге жардам бергенибизди эле көрүп келебиз. Чиновниктер жардам береби, депутаттар жардам береби, министрлер деле жардамга келеби, аларга деле сооп керек бекен деген суроолор болчу. Мен ушул жерде туруп сыймыктануу менен мына ушул Кайрымдуу бол коомдук фонду белекти бир канча ирет биз интернет айдыңына чыгарып, белектин толук эмени камтып бергенге аракет кылганбыз. Бирок ошол видеолордун бир көз кырына алып, анан ушинтип бир себепкер болгонубузга биз ушул нерсеге мен кубанып сүйүнүп атам. Эми кантсе дагы бар Алладан ушул белек ак өргө кут болсун. Рахмат. Кудайыбыз ушунун ичинде дайыма ушул жакшы эме болсун, жакшылыктар болсун. Анан бул жерде мен бир нерсени баса белгилеп айткым келет. Биздин президентибиз бир эле үйлүү эле кылып койбостон, бул үйдүн ичинде белек ишкерчилик менен, ушундай ишкерчилик менен алектенип, бул жер Кудай буйрса ишмердүүлүгүң дагы да жакшырып, белек чоң жакшы бир эмелерге жет. Кудай буйрса чоң ишканага айлансын. Кудай күч кубат берсин ошол. Урматтуу мекендештер, бизде бир эле нерсе керек, ошол ынтымак, биримдик. Кыргыз кыйынчылыкта бири-бирин таштабайт деген атанын сөзүн туу тутуп, Кудай буйрса кыргыздын чыгаан уулдарын катарын толуктап, ошол эле учурда бир туунун алдында бүгүнкү күндө канча заманда канчалаган улут бар, желбиреген желеги жок. Бирок биздин желбиреген желегибиз бар. Саныбыз калктын саны аз болсо дагы, бирок ошол туунун алдында ынтымак менен, биримдик менен биригип, өлкө өнүгүп, анан муктаж дегеле бир да жан болбосун. Баарыңыздарга рахмат. Биринчиден ошол президентибизге аябай ыраазычылыгымды билдирем. Анткени ушул мени көрүп, ушул муктаждыгыма ошо себеп болуп, ушул үйдү алып берди. Кудайга шүгүр. Мен аябай ыраазымын. Азамат эке, сиздердин да жалпы жамаатыңыздарга аябай ыраазымын. Анткени сиз да ошо эң алгачкы келип мени тагдырымды элге чагылдырып атканда ушу мага айттыңыз эле, Кудайым буйрса үйлүү болосуң сен дагы деп. Бирок мен ошондо кантип эле дегендей эле болбодум мендечи. Анан көрсө ошо Аллахым көрүп турат экен баарын. Ушу президентибиз ушул үйдү алып берди. Мен аябай ыраазымын. Баарыңыздарга ийгилик, оорубаңыздар, ден соолукта болуңуздар. Иштеген ишиңиздерге ийгилик, ойлогон ой максаттарыңыздарга жетиңиздер. Аллахым эки дүйнө бактылуу болсун баарыңыздарга. Чоң рахмат. Амин. Көрбөй калсам каркырап, көңүлүмө тартылам, тутутуңган сүйүмдү сүйлөй албай тартынам. Каркырам, алып учат талпынам, ак тилеги ашыкты айдап алды артымдан. Каркырам, алып учат талпынам, ак тилеги ашыкты айдап алды артымдан. Жашыл үмүт мендеги жабыркады, өнбөдү, жанып турган алысым, жаным сүйүм сен деди.
же